Англис тилинде эң эле көп кездешкен сөздөрдүн бири болуп бул have эсептелет. Жана кыргыз тилиндеги көп айткан сөздөрүбүздүн бир 80%ын англисчеге которсок, анда мына ушул have менен чогуу котормокпуз. Бардык көрүүчүлөргө салам алейкум. Ошолор кандай сүйлөм болушу мүмкүн? Мисалы, мен чай ичип алдым, же мен тамак жеп алдым, ачка эмесмин деп айтканда I have already eaten. I have already drunk. Мисалы, I have already eaten plov. I have already drunk tea. Мен айча чай ичип алгам деп кандайчы? Кийинкиси бирөөдөн бир нерсени угуп, жеп, көрүп, кылып көрдүң эле деп сураганда колдонобуз. Мисалы, сен жирафты көрүп көрдүң белең? Have you ever seen a giraffe? Сен жыландын этин жеп көрдүң белең? Have you ever eaten snake meat? Деп сурайбыз. Жана мен бир нерсени кылып жатам дегенде колдонобуз. Мисалы, мен азыр жуунуп жатам. I'm having a bath. I'm having shower. Же мен азыр тамактанып жатам. I'm having lunch. Мен түшкү тамагымды жеп жатам. I'm having dinner. Мен кечки тамак жеп жатам. Жана башка да кандай учурларда жана кандай сүйлөмдөрдө колдонобуз, азыр айтып берем. Have'тин эң эле биринчи мааниси бул бар деп түшүндүрсө болот да. Мисалы, I have a wife and 3 children. Менин аялым жана 3 балам бар. I have 2 daughters and 1 son. Менин 2 кызым жана 1 балам бар. I have a few small loans. Менин 1-2 кичинекей кредитим бар. Ал эми жок деп айтканда don't же doesn't деген эки жардамчы сөздү колдонобуз. Алар карама каршы сүйлөмдө колдонулат. Булар жөнүндө тагыраак маалыматты бул видеодо сонун кылып түшүндүрүп айтып берип койгом, ушундан көрүп алсаңыздар болот. Демек, менде башка суроо жок деш үчүн I don't have other question дейбиз. Мен лузер, менде акча жок. Менин сумкам жок. I loser. Мен лузер. No bag. Жок сумка. No money. Жок акча. No house. Жок үй. No университет. Жок университет. I'm a loser. I don't have money. I don't have my bag. Ушу сен айтып жатасыңбы? Сен бомж. Сен көчөдө октоо. Сен жок үй. You tell me. Ушу сен айтып жатасыңбы? You bomb. Сен бомж. You Сен sleep көчөдө streets. уктоо. You know Сен house. жок үй. You tell me you are homeless. You sleep in the streets. You don't have a house. Экинчи учур биз have'ти жардамчы этиш катары колдонобуз. Эгер унутуп калган болсоңуздар, этиш деген бул сүйлөмдө кыймыл аракетти көрсөткөн сөз болуп эсептелет. Анан биз аларды көп учурда которбой койсок деле болот да, которулбайт негизи. Бирок кыргыз тилин окумуш болгону бизге ушундай учурда бир жардам бере алат да. Качан кыргыз тилинде биз көргөм, көрдүң деп айтып жатканда ушул have'ти колдонсок болот. Мисалы, сен тынбай 10 жолу түш көрүп көрдүң беле деш үчүн Have you ever sneezed 10 times in a row? Have you ever sneezed 10 times in a row? Ушул жерде have you деген көрдүң беле деген сыяктуу мааниде. Sneeze деген түшкүрүү, 10 times 10 жолу, анан in a row деген эмеде ошол тынбай деген сыяктуу мааниде. Тынымы жок, бир нерсени биринин артынан кылуу деген сыяктуу мааниде. Сен ат минип көрдүң беле? Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Өзүм качан кой союп көрдүң белең? Have you ever butchered a sheep before? Have you ever butchered a sheep before? Шу butcher деген бул мындай мусто деген сыяктуу мааниде, союп, мындай мал жанды союп деген мааниде колдонобуз да, butcher. Butcher деген дагы эт саткан, эт менен иштешкен адамды айтсалар butcher деп. Эч качан жаныбарларга cut дегенди колдонбойсуң, cut деген ал кесүү болуп калат, бир нерсени кесүү. Мен эч качан өрдөктүн этин жеп көргөн эмесмин. I have never eaten duck meat. I have never eaten duck meat. Сен эч качан мага себеби жок гүл берип көргөн эмессиң. You have never given me flowers for no reason. You have never given me flowers for no reason. Алар эч качан кудаларыныкына барып көргөн эмес. They have never gone over to their in-laws. They have never gone over to their in-laws. Үчүнчү учур бул бирөө бир нерсени кылыш керек. Ал милдеттүү түрдө кылыш керек деген сыяктуу мааниде колдонобуз. Мисалы, эртең менен эрте турушум керек. I have to wake up early tomorrow morning. I have to wake up early tomorrow morning. Сен кечикпей өз убагында келишиң керек. You have to come on time. You have to come on time. You have to come on time. Байкаңыздардай, биз ушул учурда дайыма have'тен кийин to мүчөсүн колдонобуз. Have to өкө чогуу болот. Мисалы, суроо бергенде мен муну эмне дайыма эле кайталай беришим керекпи? Do I have to repeat that all the time? Do I have to repeat that all the time? Биз аны көп күтүшүбүз керекпи? Do we have to wait for him for long? Do we have to wait for him for long? Бирок маанилүү нерсе. Биз have to дегенди карама каршы сүйлөмдө колдонгондо бул эч качан
кылбаш керек, кылууга тыюу салынат деген сыяктуу мааниде болбойт. Биз have-түнү карама каршы сүйлөмдө колдонгондо мааниси кылбай эле койсоң болот деген сыяктуу мааниде болот да. Мына эле кайра кыргыз тилинин жакшылыгы бул койсоң болот, бир нерсени кылбай эле койсоң болот, жебей эле койсоң болот, айтпай эле койсоң болот, төлөбөй эле койсоң болот деген сыяктуу мааниде колдонобуз да. Мисалы you don't have to pay деген төлөбөшүң керек, тыюу салынат деген сыяктуу мааниде эмес. Бул төлөбөй эле койсоң болот деген сыяктуу. Кааласаң төлөй бер, бирок төлөбөй эле койсоң болот. Алар келбей эле койсо болот. They don't have to come. Алар келбей эле койсо болот. They don't have to come. Биз барбай эле койсок болот. We don't have to go there. Булардан тышкары have менен дагы көп кездешкен сүйлөм уйкаштары болуп, мисалы have андан кийин тамакты колдонсок болот. Мисалы have a lunch, түшкү тамакты же, have breakfast, эртең мененки тамакты же have a snack, мындай шамшым этүү, нерсени кичинекей шоколад аны муну печеньеларды жеп коюп, have a snack депчи. Экинчиси бул have a day off. Мисалы выходной алуу. Ушул выходной дегендин кыргызчасын биле албай койдум да, анан эгер билгениңиздер болсо, сураңызчы, комментарийлерге жазып коюңуздар. Have a day off. Выходной алуу. Мисалы have a day off from school or work. Have a day off from school or work. Жумуштан же окуудан, мектептен выходной алуу. Эми выходной дегенде мектеп үчүн кандай выходной? Эми барбай коюу да, жөнөчү. Сабак барбай эле коюу. Have a bath or shower. Have a bath or shower. Жууну. Have a bath деген бул ваннага түшүү, а shower деген бул эме да душка түшүү деген сыяктуу мааниде. Have a fight or argument. Урушуу, have a fight деген. Негизи have a fight деген сөзсүз эле чабышып, мындай кол шилтеп нерсе деген эмес. Бирок ал деле ошо эме да, мындай урушуу деп деле которсок да, талашып, урушуп, бири-бирине кыйкылышып, анан ызылдап, ошол сыяктуу эми argumentке караганда күчтүүрөөк. Мындай ыпла сөздөрдө кишилер бири-бирине кыйкырып салышы мүмкүн. Argument деген талашып кетти да, жок. Меники туура, сеники туура эмес деген сыяктуу мааниде. Have a headache, баш ооруу. Have a headache. Headache деген баш ооруу. Have a headache. Мисалы мен өзүм жөнүндө айткым келбей атат. Не деп койсок, мисалы досумдун башы ооротуптур деп коелучу. My friend has a headache. My friend has a headache. Have a good time. Have a good time. Убакытты жакшы өткөрүү же бир кандайдыр бир учурда болсоң, ошол учурда мындай көңүлдүү жүрүү деген сыяктуу мааниде. Have a good time. Мисалы мен дайыма тайкемдикине барганда, аябай көңүлдүү жүрөм. When I go to my uncle's house, I always have a good time. Эми биринчиси, ошондо биз have дегенди бир нерсе, бирөөдө бир нерсе бар дегенде колдонобуз. Менде бар, сенде бар, анда бар, тигинде бар, бизде бар деген сыяктуу мааниде. Экинчиси бул кыргыз тилиндеги бир нерсени көрдүң беле деп сураганда да, көрүп эмес мындайчы. Бирок бир нерсени ушундай мичөө бар го, биздечи көрдүң беле, жеп көрдүң беле, кылып көрдүң беле, угуп көрдүң беле деген сыяктуу мааниде колдонобуз. Жана үчүнчүсү бул милдеттүү түрдө кылышың керек. You have to, I have to, мен кылышым керек, сен кылышың керек деген сыяктуу мааниде колдонобуз. Жана эскертүү кетчү нерсе, карама каршы учурда бул милдеттүү түрдө кылбашың керек деген сыяктуу мааниде эмес, кылбай эле койсоң болот. Кыргыз тилинде койсоң болот деген сыяктуу мааниде болот. Чоң рахмат. Have деген ушундай сыяктуу нерселерден түзүлөт. Өтө сонун сөз, өтө керектүү сөз, колдонгула, жыргагыла деген сыяктуу мааниде. Эми буга чейин укмуш видеолорумдун астында бир көрүүчүм суроо берип кетти. Ага сөзсүз жооп берип коюш керек. Кызыктуу нерсе экен. Кара келиңиздер, биз дагы ошол комменттерден бир нерсени өзүбүз үчүн алып алалы. Сөздөр жактан оорураак болуп жатат. Себеби сөздөрдү кыргызчага которсо бир эле маани болуп атат. Же такыр түшүнүксүз болуп атат. Мисалы doesn't matter жана never mind дейт. Маанилүү эмес которсо, бирок жакшы түшүнө албай атам дейт. Мындай нерсени айтып берип кетейин. Жалпылап айтканда, бир тилден башка тилге отургондо дайыма 100% учурда төп окшош бербейт. Анткени англис тили башкача, биздин сонун эне тилибиз кыргыз тили башкача. Ошон үчүн дайыма төп келе бербейт да. Ушундай нерсе бар. Бул менен макул болуп, анан баш ийип калышат да мындай нерсегечи. Анан дагы айта кетчү нерсе, эч качан сөздөрдү деген өз-өзүнчө которбош керек. Эме болушунча сүйлөмдүн ичинде отургондо мындай түшүнүктүүрөөк болот. Эзер ушул жерден байкап көрөлү. Мисалы азыр run дегенди алалы да. Run дегенди чурко деп бардыгы билет. Жок, жөн эле мисалы азыр мен run деп кое турган болсом, ал чурко деп отуруп берет. Мына көрүңөр, ал президентке ат салышууда дейт. Ал мындай президент болгонго аракетти кылып атат деген сыяктуу мааниде. Бул жерде running эч кандай чурко деген сыяктуу мааниге эмес. Же мисалы мындай деп койсо болот. Суу шаар аркылуу агып жатат, же шаар аркылуу суу агып жатат деген сыяктуу мааниде. Демек бул жерде мындай неме эмес да,
сөздерді өзүнчө которгон эмес, сүйлөмдө которгонго аракет кылыш керек. Мисалы менин көз карашым doesn't matter дегенде биз бир нерсе эч кандай мааниге ээ эмес, мындай бир учурда маанилүү эмес деп айтканда колдонобуз да. Мисалы тандоо бар кезде же бир кандай кыймыл аракетке тиешелүү учурда ошо эмен айтабыз doesn't matter депчи. Мисалы бирөө сурап калат да do you want coffee or tea? Сен кофе ичесиңби же чай ичесиңби? Маанилүү эмес, экөө тең эле жарай берет депчи. Маанилүү эмес, экөө тең жарай берет. It doesn't matter. I'm okay with either. It doesn't matter. I'm okay with either. Айырмасы деле жок, мага экөө тең эле жарай берет депчи. Мен экөө тең эле ичип берем деген сыяктуу. Жок, яны эстеп кеттим эмеде. Мектепте окуп жүргөндө канчынчы класс эле, бир 6-7 класс болушубуз керек. Анан физкультурадан келип атабыз. Чечинип алып анан биз өзүбүздүн эмебизге, классыбызга кирип, ошоктон курткаларыбызды алып кетмекпиз. Анан физкультурадан Айбек деген досум бар болчу да. Анан ошол аябай сөгүнчү кирген, баарыбыз эле сөгүнчүбүз. Анан сабакка киргенде бир эжебиз бар болчу, жаш эже болчу. Азыр ойлосом азыр ушу мен куракта болуш керек эле да. Анан Алина деген классташым айтып калды да, эжегечи, аны өзү сабак алат, ызы чуу болот, эже тажап кеткенби сабактан. Анан эже Айбек сөгүнүп атат деп, Айбек сөгүнүп атат депчи. Ошондо эжеме жиндеген. Эмне кылайын сөгүнүп атсам, сөгүнө берсин эми. Эмне кылайын деп атпайбы. Урганым жок деген сыяктуу айтып атпайбы. Ошондо it doesn't matter деп айтмак. It doesn't matter. Сөгүнсө сөгүнө. It doesn't matter if he curses or not. Let him curse депчи. It doesn't matter. Маанилүү эмес, мындай бир кыймыл аракетке маанилүү эмес деп атасыз да. Ой, маанилүү эмес, сөгүнө берсинчи. Деген сыяктуу маанилүү да. Жакшы. Ал эми never mind. Never mind дегенде биз буга чейин айтылган ойду же сөздү кагыш үчүн жана оюбузду башка нерсеге буруш үчүн колдонобуз. Мисалы бирөө бир нерсени айтып берип атат, анан алаксып калды деп койду башка нерсегечи. Тигил угуп аткан киши алаксып калды да. Анан кайра койтсоң, кайталап койчу десечи. Анан окей, анда деле маанилүү эмес болсо же айткың деле келбей калган болсочу, анда окей, never mind деп койсо болот да. Never mind. Мейли, маанилүү эмес. Көңүл бурбай эле кой. Never mind. Анчалык деле маанилүү эмес болчу депчи. What were you going to say? Эмне айткың келип атты эле? Oh, never mind. It's not important. Маанилүү деле эмес. Андай деле. Көңүл бурбай эле кой. Анчалык деле маанилүү эмес болчу. Демек ошо жыйынтыктап айтканда doesn't matter деген качан колдонобуз? Эгерде бир кыймыл аракет же тандоо бар болсо, жана алар маанилүү эмес болсо, биз doesn't matter деп колдонобуз. Мисалы, чай ичесиңби, кофе ичесиңби? It doesn't matter. Маанилүү эмес. Экөөнү тең ичип берем. Биринчи эмне кылалы? Бул ишти бүтүрүп коюп анан тигини кылалыбы? Деген сыяктуу суралса, it doesn't matter. Маанилүү эмес. Каласыңар тигини биринчи бүтүрүлө, муну биринчи бүтүрүлө. Өзүңөр биле деп. Never mind дегенде көңүл бурбай эле кой. Сөздү кагыш үчүн, башка нерсеге өтүш үчүн never mind деп коебуз да. Never mind. Бирөөгө бир нерсени окуян айтып берип атасың, анан ал түшүнбөй калса, never mind. Мейли. Кийинкиге төрөлчү депчи айтканда колдонобуз.